Uşu кезде жаш балдар, аксакалдарыбыз мына шүгүр дейлі бу жер 70-80-ге чыккандар. Келип туруп намазда отуруп атышат. Бардыгыбыз шүгүр дейлі. Келип ушул жерге басып келип атабызбы? Ушул учурларда паралич болуп, коляска болуп, көздөрү жалдырап, ушу мечитке мени алып барып коёр бекен деген инсандар бар. Бардыгыбыз ден соолугубузду карайлы, акылыбыз иштеп атабы? Бир туугандар, бул нерселердин бардыгына шүгүр келтирели. Жөн эле атиге жетем, баланчагыны кылам, мондай машина алышым керек, особняк үй салышым керек. Бул нерменен нашүкүр болобуз. Алла Таала берген нерселерди биз бул дүйнөдө элестетип көрөлүчү. Бирөөгө бир сен даярданып, бир эң кымбат нерсени алып келип, бирөөгө ошону жылтырак менен ороп, ошону бирөөнү сүйүнүп калсың деп подарка берсең, сага ошону алгысы келбей аткан адам, сага ошону бир эч нерсеге баалабай аткан адам, койчу деп минтип аткан адам кандай болот, урматтуу бир тууган? Же алып туруп үйүндө ошону да береби деп ыргытып ийген адам. Сен ошону, сен берген подарканы, сен берген белекти адам барктабай атканын көрсөң кандай абалда каласың? Урматтуу бир тууган, Аллах субханаху ва таала бизге эмне деген белектерди берген? Бир эле бул кирпиктин бир талын өмүр бою 100 жыл ибадат кылып ошонун ниматын актай албайсың бир тууган. Ишенип коюңуз бул нерселерге. Аллах субханаху ва таала деген бекер нерселерди берген. Кече коронавируста көрдүк. Адамдар дем ала албай калганда, бир жолу мына барктабай атабыз, көрдүңүздөр. Бир жолу дем ала албай калганда эмне болушту адамдар? Ушул жерде кыргын адамдар ушинтип үй сайын өлүп атканда, бир жана аппаратты талашып эмне нерселер болду? Урматтуу бир тууган, абаны бекер берген, абаны соргон өпкөнү бекер берген. Аллах субханаху ва тааланы акыл менен бир ойлонуп көрөлү бардыгыбыз шүгүр дейли. Карасаңыз, эгер сен берген белекти бирөөгө белек берсең, бирөөгө телефон белек кылдың, бирөөгө саат белек кылдың, же бирөөгө костюм белек кылдың, канча бир айдан кийин ошонун ушу таптаза кылып кийип жүргөнүн көрсөң кандай сүйүнөсүң? Мен берген белекти ошентип кийип жүрөт. Сен берген саатты тагынып жүргөн болсо, сен берген телефонду көтөрүп жүргөн болсо, сен кийгизип койгон калпакты улам ушинтип таза кылып кийип жүргөн болсо, кандай кубанасың? Аллах субханаху ва таала сага эмнени берди? Аллах субханаху ва таала дагы пендесине берген нерсени пендесинен көргүсү келет. Урматтуу бир тууган, бизге ден соолук берип атабы? Ойлонолу. Ден соолугубузду сыноо үчүн берген. Кыйындыгыбыздан биз басып жүргөн жокпуз. Биз спортсмен болуп, бүт денебиз же диета кармап деп адамдар айтышат. Ал бир себеп. Бирок Аллах субханаху ва таала сага ошо нерсени бекер берип атат, ден соолукту бекер берип атат. Кудайыма шүгүр, чөнтөгүңдө акча жок болсо дагы ушул жерден, үйүңдөн 5 километр жерден жума намазга келип атасың. Жума намаздан кийин ойлонуп отурасың, ушул жерден дагы бир 5 километр жерге кетесиң. Эркиндик белек, канча